Эми таяммум кайсы учурларда кылынат? Кайсы учурларда таяммум кылынат деген маселе туралы. Таяммум балдар сен сапарга чыктың, же үйдө элесиң, жолго чыктың, алыс жерге баратасың, чөлдө, талаада суу жок. Суудун жоктугу балдар 1 миль. 1 милден алысыраак жерде суу жок боло турган болсо, күмөндө жок боло турган болсо, анда таяммум кылышлык сага эмне болот? Милдеттүү болот. Намаздын вакыты өтүп кетиш коркунуч болсо, таяммум кыла бересиң. Миль деген балдар, миль ишарий болот. Ал миль ишарий азыркы мильден балдар узунураак болот. 1 мильди уламалар 2000 кадам деген, 2000 зыра деген. 2000 зыра шар'ий миль айтылат. Ошондо бүгүнкү күндө километр менен алсак, 1 километр 800 метрдин тегерегинде болот. 1 километр 800дөн 60 дегенде риваяттар келет. Ошонун тегерегиндеги кадамды, ошол аралыкты миль деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Жакын жерде суу жок боло турган болсо, жана сурайдыган да адам жок болгон болсо, анда ал адамга таяммум кылышы жайыз. Сапарга чыктың, таладасың, чөлдөсүң, суу көрүнбөйт. 1 миль тегерегинде суу көрүнбөйт. Сурай турган эч ким жок. Эмне кыласың? Таяммум кылып намаз окуй бересиң. Сенин үчүн таяммум кылышлык жайыз. Буга түшүнүңөрбү? Эгерде жанында бирөө кабар берсе суу бар деп, суу жакын болсо, же болбосо өз күмөн кылса суу бар окшойт деп. Кантип күмөн кылат? Баягыдай дарактарды көрүп атат, чымчыктар учуп турат, куштар, ошолорду көрүп суу бар окшойт деген күмөн болсо, уламалар сууду издесин дейт. Сууду издеп барып, суу менен тараталсын. Эгер милден ашык болсо, жетиш мүмкүн болбосо, же болбосо намаздын вакыты өтүп кете турган коркунучта турган болсо, андай учурларда уламалар таяммум кылса жайыз дейт. Таяммум кылса жайыз дейт. Себеби суу күмөн болгон учурларда аны издейсиң. Ошол учурларда акырына чейин издешлик балдар мустахаб болот. Намаздын акырына чейин. Бирок өтө кечиктирген жакшы эмес. Албетте, якын болсо, андай акыркы вакытка чейин издейсиң. Сууду билесиң, сен 1 километрден суу бар. Ар дайым каттап жүрөсүң, ошол жерден өтүп жүрөсүң. Анда таяммум кылганга болбойт. Анда сен ошол жерге жеткенге чейин намазды кечиктирип барып, ошол жерден тарат алып, андан кийин намаз окуйсуң. Ага чейин намаз окусаң, таяммум менен жарабайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн күмөн болгон учурлар болот, якын болгон учурлар болот. Күмөн болгон учурларда издеп, жок болсо жетпей калса намаз окула берет таяммум кылып. Якын болгон учурда жетиш мүмкүн болсо, анда эмне болот? Анда таяммум кылынбайт, барып тараталып намаз окушлук шарт.